Hey yo, big wave. Tell them I come. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ne. Бүгүн бизде TikTok жылдыздары Акнур менен Айкөл, ал эми Акнур менен Айкөлдү элге таанытып, социалдык тармактарда видеолордун тартып жаткан эки бир туугандын апасы да конокто. Азыр биз алдыда бул жылдыздар тууралуу кененирээк билебиз, Келиңиздер, анда эмесе төрүбүзгө узатып алалы. Рахмат. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Нуржан эже, Айкөл, Акнур, кош келипсиңер. Анан эң алгач эле сурагым келип турат. TikTok жылдызы болгон кандай экен? Жакшы. Эмнеси менен жакшы экен? Силерди элдер көрүп таанып атабы? Мындай кандай плюс жактарды алып келип атат? Нас люди узнают, фоткаются. Сок бесплатно дают. Сокторду бекер ичип баштаган экенбиз да, андай, Подарки. Мы где когда идем на СК, там тоже встречаются в парке, везде. Анан өзүңөр жөнүндө айтсаңар. Акнур, канчанчы класста окуйсуң? Айкөл быйыл мына мектепке барат экен, кадр сыртында сүйлөшө кеттик, Өзүңөр жөнүндө айтып бергилечи. Мен балам 2 класста. Экинчи класста окуйсуң. Гүл эн 1 класста. 1 класста. Мектептен кайсы сабак жакшы көрөсүз? Мага жагат химия. Химия? Болочокто химик го дейм, Анан Нуржан эжеден сурагым келип турат, айтсаңыз дегиле, бул кичинекей бир туугандарды эл астына таанытканга мындай сиздин салымыңыз чоң болуш керек. Продюсерлик кызмат кантип башталды? Негизи Акнур менен Айкөл биз TikTok'ты ачканыбызга апрелде эле ачканбыз, ушул жылдын апрелинде. Мен булардын өздөрүнүн телефондору бар, чоң энеси алып берген телефондору бар эле. Анан бир жолу телефонун карасып ачсам эле өздөрү тарткан бийлер бар экен да. Сонун бийлешиптир. Анан булар эми билесиз да, TikTok'то мындай эме бар, ограничение бар. 13 жаштан өйдө колдонгонго болбойт. Анан булар жөн эле тартып эле сактап коет экен, киргизе албайт экен. Анан мен булардын TikTok'тору жок болгондуктан өзүм TikTok ачып, буларды совместно бийлегендерин, үйдөн бийлегендерине тартып киргизип, анан үйдөн да булар ар түрдүү болуп турай берет да. Мен урушуп койсом, мени туурап, папасы урушуп койсо деп ушинтип турай берет да. Чоң апасы урушса, апасын ошентип турап, анан ошондон улам жанагы пародия кылып, жана кинонун үзүндүлөрүнүн отрывоктарын тартып көрөлүчү деп эметсек, аябай кызыктуу болуп чыкты да. Анан ошондон улам просмотрлар көбөйүп, анан ошондой болуп тартып калдык да. Апрелден баштап эле тарттык, аз эле убакыт өттү, 4-5 ай болду. Акнур, Айкөл, азыр жаңы эле апаңар айтып калбады, биз урушканда бизди туурайт депчи. Силерди үйдөн ким көбүрөөк урушат? Мамаңарбы же папаңарбы? Мамаңарды камераны карап туруп, урушканда кандай болуп калат, ошону туурап коелучу. Турай берейинби деп көргөзүп атат го дейм. Мына мен эмне деп сүйлөсөм, бул туура атып карайсызбы? Ошентип мен урушуп атканда тиги уже урушканын унутуп каласың да, бул ушин туураса күлүп каласың да. Беш чапчы. Молодец. Харизмасы жүзүнө эле чыгып турат экен. Айкөл кичине тартынчаак окшойт, Айкөл, Бул кичине уялчак, бирок мунун дагы баягы эмеси илхом келип калса, аябай образга кирип кетет, жакшы салам тартат. Эми мисалы балдарды баягы харизмасын баары эле байкап атат, анан кандайдыр бир эмелерден сунуштар түшүп атабы? Киного же клипке тартылып берсин деп. Бизге уже телеканалдардан келип интервью берип коюңуздар деп айтып атпайбы? Мамаңарды ким тартат силерди? Мамаңарды ушун ата-энесин бул балдардыкын көргүбүз келет депчи. Биринчи аз кызыгуу бизге болот, ата-энеси ким тартат деп. Азыр биринчи телеканалдарга сунуш болот, чакыруулар, интервью бергиле деп. Анан Казакстанга да биздин көрүүчүлөрүбүз, подписчиктерин, катталуучуларыбыздын баары көбүнчөсү Казакстандан катталуучулар. И комментарийлер да көбүнчө ошол казак эли аябай колдойт да. Анан баягы да чакыруу болот, бирок азыр биз шартка байланыштуу бара элекпиз. Эч жерге бара элекпиз. Только бул телеканалдарга эле баратабыз. Акнур, школдо деле аябай активдүү окуучу болуш керек да? Школдо деле актерский мастерстволорун көргөзөсүңбү? Бул жакшы окуйт, чындап отличник. Биздин мугалимибиз класс жетекчиси Айгүл Айдарбековна
дайыма мактайт. Биринчи класста эми экинчи класска эме которулду. Эми актерский мастерствосун эми көрсөтөт го. Баягы биринчи класста уялып, Айкөл да биринчи класска барган аткан үчүн бул да кичине уялчак. Постепенно уже көнүп келе атышат камерага, башка жерлердин баарын уже көнүп калышты. Анда аудиториягачы кичтеден. Азыр биз жаңы эле байкадык, камера күйгөндө эле балдардын баягы эмоциясы бардыгы тең өзгөрөчүп эткени уже көнүп калыштыр. Анан Айкөл, Акнур, чоңойгондо ким болгуңар келет? Доктор. Мен мугалим болом, зоопаркта иштейм. Зоопаркта эмне кылып иштегиң келет? На русском тоже можешь. Я буду убираться, кормить животных иногда. Ухаживать, потом подметать. Ну, если они будут какать, тоже я уберу, чтобы было чисто. Потому что ты любишь животных. Бул аябай кичинекей кезинен эле аябай жаныбарлар жакшы көрөт. Анан кичинекей кезинде жаңы аябай целый мындай жаныбарлар бар. Анан папасы менен айта беришет, биз ферма ачып, экөөбүз ферма мал багабыз депчи. Жаныбарларды, бул дикий животныйларды, домашний животный баарын багат экен үйдөчү. Мындай оюнда ушундай ойду көп айтат да. Ошого айтып атпайбы, карайм депчи. Акнур болсо врач болгусу келет, да, доктор, да? Айкөл болсо доктор болосуң. Если мне скучно доктора быть, я к Ахнуру пойду. Буду ему помогать. Когда скучно, да? Да. Я буду работать в Караколе есть же зоопарк. Я там буду работать. Сонуна караңыздарчы, жаштын тилегин берет дейт, Караколдо зоопарк бар деп, ошол жактан иштейбиз деп мындай тилектери да сонун экен. Баягы бизде Кыргызстанда зоопарк аз да билесиз. Ошо Караколдо эле бир зоопаркыбыз бар. Бул айта берет, эмнеге бизде жапайы эмелер жок, животные. Алматыдагы эме бар эмеспи, зоопарк бар эмеспи? Ошол жака баргысы келип жүрөт. Буюрса биз аяка да пландап атабыз. Кыргызстанда зоопарк мындай ири зоопарк жок да. Ошо эң чоң эле ошол жерде экен. Ошону чоң зоопарк ачам деп эме алат да, көп айтат да. Сон үйдөн апабызга жардам беребизби? Кандай жумуштарды аткарабыз, эмне кылабыз? Ким эмне кылат? Мындай обязанность барбы? Бөлүнгөн. Эртең менен турганда эмне кылабыз? Түшөк жыйнайбыз. Да. Потом чистим зубы. Потом мы идем кушать и снимаем видео. График кандай? Каждый день снимаете видео или как у вас? Когда мама, папы нету, мы репетируем сперва. То когда они приезжают, Мы снимаем, переодеваемся. Каждый день во сколько видео снимаем? По 3 видео. Мен буларга кетип атканда мына мону тартабыз, буну тартабыз деп буларга көрсөтүп коем. Булар биз жумуштан келгиче ошону репетировать этип даярданып турушат. Анан биз келип, буларга формаларын кийгизип, анан даярдап уже тартабыз. Локацияны кээде үйдө, кээде башка бир жерге алып барып, папасы бизди алып барат, ошол жактан тартабыз. Сон анан баягы социалдык тармактарда да көрүп атпайсызбы? Атайын формаларын даярдап, ошолордон бери көңүл бөлүп карайт экенсиздер. Анын спонсору кадр сыртында отурган папабыз окшойт, э? Ооба, форманын баардыгын биз кээ бир форманы мен интернетден таап коем, сатып алабыз. Соответственно, папасы төлөйт. Кээ бир формаларды прокатка алабыз. Аны дагы сөзсүз папасы менен барабыз. Кайсы локацияга барып тартпайлы, сөзсүз папабыз жаныбызда поддержка кылып. Кичинекей кызыбыз бар да, кичинекей кызыбыз ал 3 жашта, кичинекей бала бакчага барат, анан көп ала албай калабыз. Ошон үчүн азыр бул жерге келгенде деле азыр бул жерден отуруп бербейт, ал тияка чуркап, бияка чуркап кичине тоскоол жаратат. Кичине чоңойсо буюрса аны менен тааныштырабыз. Сон кого больше смотрите? Нас. Булар жанагы мен айтып коеюн, булар азыр суроо берген жооп бере албашпады. Жанагы Fogels деген, Fogels Team деген 4 кыз бар эмеспи? Ошолордун бийлегендери буларга аябай жагат. Булар ошолордун видеолорун көп көрүп, ошолорго окшоштуруп бийлегенге аракет кылышат. Буюрса, алар профессионально уже аябай жакшы бийлешет эмеспиз, билесиз да. Анан ошол себептен алардын бийлегенин карап, бул жакта Элька деген кыз бар. Элька менен мен бийлегим келет деп айтат. Анан эми буюрса ал күндө келер, бир күнү алар менен да бийлеп каларбыз. Ооба. Анан баягы социалдык тармактардан көрүп эле жүрүшөт да, бизге мындай жүзү таанымал ага эжелерден, мындай сизге ыраазычылык каттары келип атса керек. Ооба. Бизде көп баягы атактуу биздин инсандар, бул эмен эсимде калган эле, бул Аман Ибраев агабыз өзүнүн Instagram баракчасына биздин балдардын баягы
бир видеосун киргизиптир. Анан бизге демек өзүбүздүн баракчабызга дагы жазып ийиптир. Мындай мактоо сөздөр менен ыраазычылык кызың аябай азамат, жакшы бийлептир депчи, экөөнү чогуу бийлеген бие болчу. Андай келип атат каттар, бирок эң ошо эсте калганы ошол Аман Ибраев агабыздан болду да. Ай Жамал. Орысча нравится го сен? Что? Ойбой. Что говорит? Ошол жөнүндө айтып бергилечи, кана TikTok тартканга атайын даярданасыңарбы? Ошол боюнча. Мы снимаем в Ютубе, в Инстаграме и в ТикТоке. Мы сперва снимаем, Смотрим видео, да? сперва мы снимаем, потом смотрим, как получается или не получается. Потом мы тренируемся, потом загружаем. Потом это в ТикТоке мы вот так и загружаем в Инстаграм. В Инстаграме, потом в Ютуб, потому что в Ютубе у нас уже чуть мало подписчиков в Ютубе. Ну зато в ТикТоке много, да? Одноклассниктериңер көрүп алып эмне деп атышат? Когда мы Я там еще не шла, так что Я так охотно. скажу. Ну, подружки чё? Подружки же есть у тебя, да? Когда Да, мы только вот в садике были. когда мы где-то с моей Пашкой ходили гулять, потом там я увидела свою одноклассницу, оказывается, она увидела меня в ТикТоке тоже. Ну, когда я ходила в школу, мы не были тиктокерами. Известными, да? Да. Комментарийлерди окуйсуңбу ТикТоктон? Чуть-чуть только. Читаешь, да? Анан какие комментарии пишут? Молодцы у девочки. Потом Крутые тогда харизмы. Девочки хвалят Потом Акнура, то есть эркек кыздар көбүнчө аябай сонун бала экен дешип Актурга жашат, эркек балдары Айкөлдү, анан эми Акнурдун да өзүнүн аудиториясы бар, Айкөлдүкү да өзүнүкү бар. Уже буларды вот последний 2-3 айдан бери аябай таанып калышты. Көчөдөн уже буларды биздин кошуналарыбыз дагы булар көчөгө көп чыгышпайт да, ойношпойт. Анан чыгып калса эле кош балдар Акнур, Айкөл дешип аябай сүйүнүпчү булар да. Булар чыгып ойношпойт эшикке көп. Анан көчөдөн да аябай уже булар таанып калды. Уже булар деле өзү сезип калды, биз таанып калды депчи. Ооба. Уже кичинекейлерден эле фанаттар анда топтолуп баштаган экен да? Ну, я хочу сказать, что мой друг в школе, я хочу сказать, хочу, чтобы он узнал, что я тиктокер. Да. Еще в школе нас все будут завидовать. Эми досу бар, Умар деп көп айтат. Ал бирок тикток көрбөйт окшойт. Бирок айтат, мен ушул менин досум дейт, мени тиктокто тартып мен известный болуп калганымды дейт, көрсө дейт, ушинтет да, көрө элек окшойт. Может көрүп жүрөт, эми сентябрга барганда билет да. Ушул досу бар, ошону айтат. Ооба. У Аколи много в садике подружек. Ну, у него два друга. Ну, мальчика. Сперва есть один Родион, да. Ну, он русский. Потом Аколя, это мой парень, а она потом передумала и сказала, что это мой друг будет. У нее 2 мальчика и много девочек у нее. Секреттериң баарын айтып салды окшойт э? Родион деген бул садиктеги досу. Ал Родион буну да аябай жакшы көрөт. Жетелеп, тамак ичсе тамак ичип, ойносо чогуу ойноп, анан бул Акнур экөө бир садикке барганда бул тийишип эле сенин парениң да бул там чычалай берет. Бирок на самом деле апасы менен дайыма катташып турабыз. Достор да. Чыгармачыл адамдар эме го, ышыктуу адамдар баары башкача болот да. Балдар деле азыр карасак өзүлөрүн алып жүргөнү, жүрүш турушу камера көрүү менен сразу өзүлөрүн өзгөртө түшөт экен. Бул мындай улам тарта берип, анан сиз үйрөткөндүн дагы мындай эме таасири болсо керек. Ооба. Булар кичинекей кезинде эле папасы көп видеого тартып эле сүрөткө түшсө эле, Айкөл кел сүрөткө түшүп койчу десе эле. Ошондо эле мынтип баштачы да. Акнур дагы кана билеп койчу десе өлө образга кирип мынтип билечи да. Бул кичинекей 2-3 жаш кезинде эле көрсө ошондо эле бар экен да. Анан азыр көнүп калышты, мен камерага тартып, анан студияларга барат да, кичине көнүп калышты да. Так өздөрү да жакшы билеп. Эми баа комментарийлерге көп жазат да, силер дейт, заставляйте дейт да. Көп ушинтип сиз заставляйте деп билип атасыңар, кыйнап балдарды. Анан бул балдарды канча кыйнасаң да мынтип билеттире албайсың да. Кыйнаган бала билинет да. Анан булар өздөрү билген. Өзөрүнүн каалоосунан билинип турат экен. Келиңиздер анда эмесе бүгүнкү студиябыздын конокторунан тиктоктон бир тикток видео сурансак болот го дейм э? Биздин студиябызга келип кана. Так, азыр кайсы трендти көргөзүп бересиңер бизге?
Azizcandı kaldırma, kul kaslardı kaldırma. Maşına binip şu degen, kız görünse ku degen. Şarşı kapalığa kayırgan, lugu kızga bağ kayırgan. Kız jip kanatına da, yassı yapmak ұрады. Камераны көрмөдөн байкадыңыздар окшойт балдарды. Сонун анан кандай мындай мечталарыңар бар? Каяка барып эс алгыңар келет? Мамаңарга, папаңарга кандай подарок кылгыңар келет? Ошол боюнча айтып бергилечи. Когда я вырасту, не исполнится уже 23. Ну, когда... 18. Ну, 18, да? Когда у моего папы или у мамы будет день рождения, я им очень крутой подарок сделаю. Например, какой ты подарок хочешь подарить? Ну, у мамы такие красивые розы, как вкусно пахнут. А я, когда мне будет 16 лет, я папе куплю гелик, а маме клубника, шоколад, цветочки. Молодцы. Ну, а папе я хочу подарить Мотоцикл, ему да, ты говоришь? мотоцикл, Да. чтобы он нас катал. Есть мой дядя, да? У него есть мотоцикл, потом мы ждем, пока он придет, и мы очень хотим кататься. Ну, Дядя папа- Жезде, да? Да, Дастан Жезде. Жезде, да? Сон анан өзүңөргөчү когда вырастете эмне кыласыңар? Я хочу полететь в Турцию. А, не, в Дубай. В парк. А я хочу все купить розовое и стать Барби. Нет, я хочу быть актером аватаров. Аватар есть? Я хочу быть актером. Молодцы. Я хочу, когда звезда падает, если у меня будет день рождения, я аватаром. Я всегда хочу быть аватаром. Анан балдардын кимиси кызыңыз папасына, балаңыз сизге жакын окшойт? Жакындыгы ооба. Эркек бала апасына жакын болот экен. Үйдөн биз Акнурдун чоң ата чоң энеси менен чогуу турабыз. Бул апасына апашка дейт, апашкасына жакын. Апашкасы менен дайыма чогуу жакшы көрөт апасын. Баягы өткөндө да бир көп суроолорду жазып атышат комментарийгечи. Булар кимди тартып калган? Үйдө бул мындай ушундай харизматичный үйдө ким бар депчи. Мен мында мынтип карап ойлоп койдум, оказывается бул Акнур менен Айкөлдүн чоң атасы, анан чоң апасы, апа ата дешет. Апасы атасы аябай творческий адамдар да. Мен атам, кайнатам, менин атам комуз чертет. Бардык инструмент, музыкалдык инструмент ойнойт да. Апам болсо, кайненем апам болсо ырдайт. Булар ошо ойлоп койдум ошолордон депчи. Анан кайнежем да ырдайт, музыкалдык инструмент. Кичинекей кайнсиңдим бар, ал дагы ырдайт жакшы. Анан папасы дагы бар, жакшы бийлейт, жакшы ырдайт. Ошол себептен ошо атасы жакты көп тартыптыр да. Таланттуу үй бүлөнүн мөмөлөрү турбайбы? Сонун анан мындай баягы контент план атайын түзүп алып анан иштейсиздерби негизи? Же кайсы тренд чыкса балдарга баягы ылайыктап туура келгенин тартып? Ооба, балдарга туура келгенин ылайыктап жанагындай аша чаап кеткен жерлер бар го, алар тартпаганга аракет кылабыз. Жана уят сөздөр туура эмес биздин эмеге туура келбеген. Ата көбүнчө биз бийлейбиз. Анан актерский эмелерди пародия кылып туурап аткарып коебуз. Аларды деле тоже мындай аша чаап кетпегидей жакшы тандап, мында буларга өзүнүн возрастына туура келгиле тартабыз да. Үйдөн балдарды ушул албайт деле болушуңуз керек, Азыркыдай сизди мындай харизмасы менен туурап күлдүрүп турса, Жок, булар азыр ушундай болуп калды. Негизи кичинекейинен баштап булар менден эле коркуп, баягы мен айтканымды угуп, мен эле урушчумун да үйдөнчү. Папасы деле буларга айтып койчу деп, дары бергенде, больницага алып барганда папасы коркуп эле аны мен алып барып, азыр деле айтып атпайбы, силер кимге урушат деген. Буларды урушканда бала деңгейде тентек кылат, антет, анан сөз менен ошондой тартипке салып коебуз. Ошол. Атак атасы урушпайт, папасы көп деле урушпайт. Экөөнүн баягы бир туугандык байланышта аябай бири-бирине жакын экен. Уда болуп калган үчүн ушундай жакын, уда булар 1 жаш ортосучу. Акнур мына буюрсам 27-си, бүгүн папабыздын туулган күнү экен. 27-си 2-3 күндөн кийин бул Акнурдун туулган күнү. Анан экөөнүн айырмасы 1,5 жашта. Кандай подарок даярдадыңар? Коля, открытку. Вчера. А я вчера... Я не знаю, что ему подарить. Я хотела
деньги взять и что-то ему подарить. Деньги. Ну, до вечера еще есть время, да, подарим, Я хочу ему подарить 5 миллионов. Айтпа. Он же сейчас сюрприз кылабыз, да? Сюрприздерди айтпайбыз. Скажешь дома. Сонун. Еще и забыл. Sabina! 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 Hey Sabina! Ata! Ата! Ата! Эй, ата! Чё? Фермаға барып, анау Жәнібекке тамағы барып кел. Я вам что, официантка, что ли? Эй, бар! Туй, достали уже, блин. Бар, кел, кел. Ийгиликтерди каалайбыз, өркүндөр өссүн. Сиз дагы аябай азамат экенсиз, ушул баягы майда нерседен эле чоң мындай таанымалдуулукка жетишти. Дагы да болсо мындай келечектери кең балдар экен. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Силерге да окууларыңарга ийгилик, жакшы окууга, жалаң гана мектептен 5 деген бааларды алгыла, отличник болуп. Айкүл буюрса дагы мектепке барган экен, Айкүл да отличница болуп окуйбузбу? Он всегда был отличником. Да, сен дайыма отличница болсун. Да, он всегда получал звездочку, 5 плюсом. У меня только у меня немножко 4. Сонун бири бирине үлгү боло турган бир туугандардан болсун. Келип бергениңиздерге да чоң рахмат айтабыз. Анан азыр эми жалпы камерага карап туруп, анан жыйынтыктоочу бир TikTok тарталы силер менен, Еще тогда это мы всегда снимаем, потом А вот Коля меня сперва рассмешит. Я смеюсь на камере, потому что сперва меня Коля рассмешит, потом я эти зубы, как Коля меня рассмешит, и все, я смеюсь за нее. И всегда его рассмешу. Она на машине рассмешит, в парке. Ну, я буду работать в Гавайи же парк. Ой, зоопарк. Ну, там мало животных. Лебедь. Жон десе. Животныйларды аябай жакшы көрөт экен. Животный жакшы көрөт, ошол. Ну, я потом Жандар эми көнүшүппү. Ооба, эми ачылып башташты. Сонун анда эмесе биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө 2 жылдыз менен биригип бир TikTok тарталы үйрөтөсүңөр мага? Да? Давайте анда вместе. Фигураң сенің вау, көздерің сенің алау, жүрісің сенің бұл, теңгеле саған кім, білмеймін, ойыма келмейтсен бар. Ардактуу көрүүчүлөр, ушундай сонун маанайда биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Менин бүгүнкү конокторум 2 таланттуу бир тууган Акнур менен Айкөл болду. Анда эмесе кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Hey!